Өзү негизи буга чейин биринчи жанагы протоколдор өзгөрүп атпайбы бизде? Бир протокол, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп протоколдор чыкты. По ведению коронавирусной инфекции деп. Ошондо башында уже болбойт деп аткан. Азыркы маалымат боюнча уже чет мамлекеттерде 20 жумалыктан вакцинаны уже бере баштады. Кош бойлуу даже аялдарга. Анан жаңы неме боюнча, данные боюнча вакцинаны 2 ай мурда алган жакшы. Кош бойлуулукту пландаштырганда андай вопростор менен көп келишти. Мен вакцина алсам болобу, мен боюмда азыр болбой атат. Бирок мен вакцина ал деп айтып атышат деп программа кирди да. Эмне кылайын деп мен айттым, сөзсүз алгыла. Себеби силер, не дай бог, во время беременности жуктуруп алсаңар, адан жаман нерсе жок. Из двух зол выбираем наименьшее дейбиз го. Лучше вакцина алып алыңыздар. Алгандан кийин 2 айдан кийин кош бойлуу болсоңор болот деп. Бирок мен айтпайт элем, что бунда убакыт көрсөтөт. Эми вакцинация болду, мына 2-3 жылдын ичинде. Бирок вакцинадан оорулуу бала төрөлдү дегенди уга элекмин. Такыр уга элекмин, ошо вакцина алып туруп, менин балам оорукчан болуп калды. Канча пациенттер келип, мен вакцина алып боюмда болду, жакшы эле төрөп алдым дегендер да келди. Ондой тест таасирин мен көрө алган жокмун. Кыжаат болбой төрөсөңүздөр боло берет. Анан кийинки дагы бир вопрос болуптур, рентген. Вот ошол рентген, флюорография, ошонун таасири чоң. Себеби рентген болгондо биз уже генетиктер менен, башка специалисттер менен кеңешип, ол кош бойлуулукту прервать эттеребиз. Себеби бул луч бергенде балага зыян тийгизет. Анда уже однозначно, если жанагы фартуктар менен кылбай, защита болбой рентген кылып алса, анда лучше прервать эткиле деп айтабыз, оорукчан бала төрөлүп калат деп. Сахарный диабет көбөйүп баратат. Сахарный диабеттин 2 түрү бар. Первый тип, второй тип. Биринчи тип бул инсулинге көз карандуу, экинчи тип инсулинге көз карандуу эмес. Бул оору менен көбүнчө эндокринолог деген специалисттер заниматься этет. Анан акыркы убактарда ушул кант диабети жаштарда да көбөйө баштады. Жаңы тууган балдарда, жаш балдарда, жаштарда. Анан кош бойлуу, мен бир суроо келди, мен сахарный диабет менен кош бойлуу болсом болобу деген суроо келди. Биз эч качан айтпайбыз, сага кош бойлуу болбойт деген. Ар бир аял энелик сезимди сезиш керек, эне болууга милдет эмес деме, укуктуу, да. Ошон үчүн эгерде бул жерде совместно деп коебуз, эндокринолог менен гинекологдор экөө биргеликте текшерип, кандын сахары кандай, биринчи тип, экинчи тип 80-90% пайызы бул инсулинге көз каранды эмес деген. Второй тип. Эгерде аял кишиде второй тип болуп атса, сахарный диабетин, кант диабетин, ага эндокринолог өзү уровеньдерин карап, пробалары болот, глюкоза толерантный тест деп коюшат, гликированный гемоглобин деп ошолордун баарын аныкташат дагы. Эгерде органдары жакшы иштесе, организм жакшы болсо, эндокринолог менен кошо гинеколог беременность алып барып жакшы эле төрөтүп атышат. Төрөгөнгө болот. Жок деп айтпайбыз да. Ошол суроо болду. Диагностикасынан бул өтө орчундуу маселе. Бул кант диабети менен ооруган аял под тщательным наблюдением болуш керек да. Врачтар дабагерлер, 2 дабагерде. Анан дагы бир диагноз бар бизде, гестационный сахарный диабет деп коет. Именно кош бойлуу мезгилинде сахары көбөйөт да. Төрөгөндөн кийин нормальный болуп калат. Ошондой диагнозубуз да бар. Аны дагы өзүнүн мындай протоколдорубуз бар. Ошол протокол менен обследованияга, анан кийин дары-дармектерди жазып беребиз да. Тоже наблюдение. Бала да чтобы здоровый төрөлүш үчүн, энеге да зыян келдирбеш үчүн. Биринчи максат бизде эне өлүмү болбош керек. Өнүккөн мамлекеттерде эне өлүмү жок. Мисалы үчүн бизде, к сожалению, мына акыркы 2-3 жылда дагы эне өлүмү азайып баратып, биз жакшы деңгээлге жетип атабыз дегенибиз менен акыркы убактарда эне өлүмү дагы болуп калып атат. Анын себептеринин бири алыскы райондордо жашашат, четтерде жашашат, кадрдын жетиштиги убагында көзөмөлгө алынбаганы, Россияда жүрүп туруп 5 айлык, 6 айлык, 7 айлык болуп келип калышы, келгенин билбей калып, кийин төрөрдүн астында прямо роддомго барып калышы, көзөмөлсүз болуп, пландаштырылбаган кош бойлуулуктан ушул нерселер чыгып келип атат да. Дагы бир суроо да, кече жакында ушундай окуя болуп, эне уул төрөгүсү келип, акыры 7 кыздан кийин 8-менен жолдошума уул төрөп беришим керек, бул менин милдетим деген максатта дарыгерлер
жок сен төрөбө деген десе дагы ошого макул болуп барып төрөттү, бала аман калыптыр, бирок эне бул менен кош айтышыптыр да. Негизи бул жерде ушундай суроо жаралат. Эне аял киши канчага чейин төрөткө можебуз? Канча баланы жарык дүйнөгө алып келет? Эми ар кимдин организми уникалдуу, ар кандай, бирок эми орточо эсептен алганда. Азыр негизи азыркы организм азыркы убакытта көп мен жана айткандай эле биздин келиндер, жаш аялдар көбүнчө орукчан болушат да, бул абсолютно здоровый жок. Эгерде ден соолугу позволять этсе 5-6 төрөсө болот деп менин оюм бул. Мен эч качан да чектебеймин. Негизи көп төрөт болгондо ошол эле 7-8 баланы төрөп беришим керек деп ал барган окуяда бул жерде бул ошо балага даярдык көрбөй барган. Эгерде ушул аял өзү көп төрөгөн ондойлук болбойт деп айтат элем да. Аял киши өзүн да кишини сүйүш керек, өзүн да жакшы көрүш керек, өзүнүн үчүн да жашаш керек да. Бала деп эле бала да жакшы, бул да бакыт. Бирок биринчи өзүн караш керек. Айтат го, здоровая мать, здоровый ребенок. Дени сак энеден дени сак бала төрөлөт. Эне өзү орукчан болуп атса, бала да орукчан болот. Бул эне мына өзүңөр айткандай эле уже бул дүйнөнү кош айтат. Эми ошо менен бир баланы төрөйм деп, бул канча баланы 8 жетим калып атат, апасыз калды. Буга тарбия берүү, мээрим берүү, буларды караган бар өз эне, башка өгөй эне да ошо 7 бала кызды берип багачса болот эле, эненин мээримин көрүш керек эле. Анан мен эмне айтам, буну сегинчини төрөбө дебегенине карап, ушу дабайгердин айтканын мындай кылбагандыгы мени өкүндүрөт да. Менин пациенттер да келет, мен мына аптекадан сурадым, же кошунама айтты, мына дары мындай экен, ол жана кош бойлуу болтурбой турган бизде азыр бекерге келди, таблеткалар бар мамлекеттин эсебинен. Бул көп балалууларга, 5 бала көп болсо, үйүндө инвалид балдар болсо, же энесин же атасынын инвалидность болсо, аз камсыз болсо, бизде ошо как раз азыр айтып кетейин, бекер бойну болтурбоочу каражаттар бар. Ошол каражаттарды алып колдонсо болот. Анан да ошондой эле спиральдар бар бекер. Ошол бекер нерсени да алып кетишпейт да. Анан кээ бирде айтат, ошол таблетканы ошол мен эмнеге айтып да, эмнеге айтып, ушуну ичип турсаң, кош бойлуу болбойсуң, 3 ай показания, противопоказаниялар болот да. Показаниясы болсо, биз беребиз дагы, айтабыз, мынаны ичип тур 3 жыл. 3 жылдан ичпей койсоң, кайра эле боюңда болот. Десем, анан барышат да, менин кошунам айтты, мен одна тетя сказала дегенде, бул зыян экен го, семирип кетет экенмин го, мындай болуп кететим го деп. Анан мен айтам, мисалы үчүн электричество бузулуп калса, силер электрикке 5 ай окуган электрикке ишенесиңер го. Фолиевая кислота бул, мен айтам, маленькое чудо да. Өзү арзан эле таблетка, бир немеде 50 таблетка болот. Ошо фолиевая кислотаны мен өтө көп назначение кылам. Мен эң сүйүктүү препаратым, жакшы көргөн препаратым дейм да. Ошол кичинекей таблеткада көп эффект бар. Бул фолиевая кислотаны кош бойлуу мезгилди пландаштыруудан мурун 3 ай мурда бирден бир мал ичесиңер, 400 микрограмм деген дозировкасы болот. Ошону бирден бир мал ичесиңер 3 айга чейин. И боюңарда болгондо жаңы данный менен бала төрөлгөнгө чейин ичилет. Эмне үчүн бул ичилет? Ушул порокторду азайтыш үчүн. Азыр бизде орукчан жанагы баш мээсинин оорулары көп болуп атпайбы? Ошол эле ДЦП, ошол эле нервной трубки деп коебуз. Ошо патология нервной трубки болгондо ошону алдын алат. Ошол фолиевая кислота, ошол элементар кичинекей таблетка ушундай оор ооруларды алдын алат да. Негизи мына жанагы грыжа деп коебуз го, жаш балада позвоночный грыжа, бала уже майып да, кыймылдай албай калат, уже төрөлгөндөн кийин жаша ошолордун алдынан баш мээнин патологиялары болот, ошону да алдын алат. Ошо нервная трубка деп коебуз, нерв системасын жабыркоодон алдын алат. Ошон үчүн фолиевая кислотанын өтө таасири чоң, жакшы суроо экен. Мен ошон үчүн айтам, бүт кош бойлуу болом деген жана кош бойлуу аялдар 100% ошо фолиевая кислотаны ичиш керек. Анын кээрлеринде болот, фолиевая кислота организмде көп болот, ону изилдеп анан берген учур болот, бирок негизи бизде региондо по протоколу фолиевая кислота менен йодомарин 100% аялдарга жазылып берет. Мына йодомаринди мен кичине айтат элем, башында ушинтип берилет эле протокол боюнча. Негизи йодомаринди бергендин алдында мен кеңеш берет элем, зобту УЗИ кылып, анан кийин зобтун гормональный исследование деп коебуз, гормональный фонун карап коюш керек. Кээ бир оорулар бар, щитовидная железа жана зобтун, наоборот, йодомарин категорически болбойт. Кайра зыян келтирип коебуз да. Анан йодомарин ордуна башка препараттар бар, эльтироксин, эутирокс деп коебуз, совместно эндокринологдун алып барасыз. Менде бир беременный келди, 3 жолу өнөкөт боюна түшүү. Анын себеби ошол
зоб оорусунун бир түрү да узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит деп коет. Бирөөсүнүкү болду, бирөөсүндө ошо зобтун дагы бир оорусу, ага наоборот категорический йодомарин болот. Биз ага, например, ушул кош бойлуу болбой жүрүп болсо, йодомарин берип койсо биз көбүрөөк зыян келтирип коебуз. Ошон үчүн менин кеңешим эле сөзсүз бир жолу УЗИге кылып жасап, анан гормонун карап, эгер гормону жакшы болсо анан йодомарин ичсе деген мен сунушум бар эле да. Мына китепке дагы дополнительный деп айтат элем. Себеби мына практика өзүнчө, китеп өзүнчө. Биз кээде ушундай случайлар болот, китепте болбогон нерселер болуп калат да. Анан бул да менин мындай сунушум эле. Мен рекомендация берет элем. Лучше ушундай кылып көзөмөлдөө болгон жакшы депчи. Себеби ушундай случайлар болду, йодомарин ичсе кайра зыян келтирип койгон случайлар да болду да. Анан эчирокс ичип, анан бирөөсү келди, 3 жолу боюндан түштү. Ошо мен жана айткан эле зоб оорунун бир түрү. Анан эндокринолог менен биз кошо карап, ошо эчирокс дегендин дозировкаларын карап, весине карайт аны. 25 миллиграммдан 50 миллиграммдан дозировкасын алып карап, суу беремес ичип, жакшы төрөп алды. Без йодомарин, но ошо башка эчирокстын препараттары менен 9 ай 9 күн менен жакшы төрөп алды. Мен 2 айлык боюмда болуп калды, токсикоз кыйнап жатат, эч нерсе өтпөй, башым аябай көп ооруп жатат. Канча айда токтойт токсикоз? Негизи токсикоз деген эмне? Бул ошо баш айланып, кусуп, жана мен айткандай, көбүнчө бул дени сак аялда болбойт. Көбүнчө ушул аялдагы токсикоз болуп аткан аял көбүнчө бир какой-то бир оорусу бар да. Да, белгиси да, бул жаш казанында бар. Же боорунда, же жана поджелудочная железа деп коебуз. Поджелудочная железада, же жанагы гастриттин түрлөрү болот. Кислотность аз, кислотность көп. Ошо кайсыл бир органында оору бар аялдарда көбүнчө токсикоз болот. Бул биринчиси. Экинчиси качан токтойт? Көбүнчө 3 айлык болгондо 12 жумага чейин токсикоз болот да. 12 жумадан кийин уже статистика боюнча караганда 12 жумадан кийин токсикоз уже өтүп кетет. Чыдап турсаңар, уже 3 айдан кийин токсикоз кетип калат. Бирок токсикоздун кийинки таасирлери да ыктымал. Токсикоз болгон аялды экесе көзөмөлдөөдө экесе көбүрөөк көңүл буруп каралат. Кийин поздний токсикоз бербейби, ушу токсикоздун таасирлери болуп калышы мүмкүн. Баягы осы балага полноценный питание барбады да, организм жабыркайт да азмаз. Ошон үчүн көзөмөлдөө болуп турушуңар керек. 5-6 жумада күрөң кан келип жатат деп жазыптыр. Өзү негизи бул 5-6 жумада күрөң кан келбеш керек. Бул жана мен айткандай эле угрозанын белгилери да. Бул бала же түшүп калышы ыктымал. Негизи мен дагы эмнени айтат элем? Түшүп калышы ыктымал. Анан по международным данным, по данным бул кан келип анан 6-7 жумага чейин түшүп калат го. Бул Кудайдын өзүнүн кандай десем, естественный отбор деп коет. Бизге ошентип үйрөттү. Жакында мен конференцияга катыштым эле. Келишпегиле деп. Чет мамлекетте бизде мындай алып калалы деп аракеттенебиз көбүнчөчү. Аялдар дагы келишип ушундай болуп атат, мен алып калып мындай спасите кылгыла деп. Негизи мындай караганда 5-6 даже 7 жумага чейин түшүп калыш керек. Здоровыйлар калат экен да. Бул естественный отбор болот экен. Четтерде, за границей Европада көбүнчө мындай аракеттенишпейт. Тим коюшат дагы, ошондо естественный отбор деп туруп, орукчан балдар түшүп кетет дагы, здоровый балдар төрөлөт деген сөз да. Өзү орукчан баланы алып калыштын кажети жок деген психология болчу. Бирок статистика боюнча да ошондой бар. Көбүнчө баягы утур эле менде да бир случай болгон. Биз учет койгуза албайбыз, негизинде келип турушат. Угроза болуп ушундай күч менен алып калган баланы көбүнчө орукчан төрөлүшөт да. Негизи өтө эле аракет кылып алып калганга кажет жок дебейм, мындай кичине ойлонуш керек да. Анан капаланып ыйланып калат. Анан бул түшүп кетти, эми даярданып дагы жакшы. Аллах Таала ушуну каалады. Аллах Таалактын биринчи Аллах Таалактын өзүн бул ушул нерсени болдуртпайбы? Значит, бул түшө турган нерсе экен да деп туруп, туура кабыл алып, стресске, депрессияга кирбегиле. Кээдеклер бар, ушу биринчисинде ушу депрессияга кирип кетишет да. Анан мен сен ыйлаган сайын депрессия болгон сайын организм жана адреналин болуп негативный гормондор чыгат дагы, организм башаламан болуп иштейт дагы. Боюңда болгондо түшөт, анан кийин кош бойлуу болушуң кыйыныраак деп. Анан кош бойлуу мезгилинен покой деп коебуз. Покой деген бул не только азык жаңы домойчу уже буну алып койду, но всё равно таасири бар. Бул не только физический, моральный, психологический, душевный покой да керек да. Беременность бул жакшы мезгилде, жакшы состояние өтүш керек. Это мен айткандай башта
покой, душада покой, на сердце позитив, туура тамактануу, өзүн туура алып жүрүү, ушул баардыгы биригип туруп кош бойлуунун жакшы өтүшүнө себепкер болот да. Ошондо бизде здоровый бала төрөлөт. Анан өзү бул жактан жатып алып эле анан нервничете берсе, туура эмес информациялар келе берсе, анда таасири бар да. Ошону жакшы бала төрөлүшүн сен самая красивая женщина, беременная женщина дегендей, беременный мезгилде өзүн жакшы алып жүрүш керек аял киши.